Болды, мазмұн. Эмне үчүн арыфлайм дейт. Мен атым жөнүм Саипова Айнура, спонсорум Бегимкулова Эльбана. Компания Арыфлаймде 8 жылдан бери иштейм. Ар бир өзүнүн лидердин эң өсүп аткан учуру болот да. 2013 жылы Парижге барганда компания бизди гостиный дворго окшогон жерге гала ужин кылган. Гала ужинда бизди 3000 чек менен сценада поздравлять эткен. Сценадан түшүп атканда афиокниктер ар бир старший золотой директорге биздин компанияны тандаган үчүн рахмат деп айткан да. Мен ойлойм, компания Арыфлаймде бирден калган себебим болушу мүмкүн. Неге деген үчүн бу жерде ар бир адамдын мээнетин баалашат дагы. Кандай ойлойсуңар? Мени Парижге апарып атат. Компания $3000 премия берип атат. За выращивание директоров дагы $2000 берип атат. И еще бир акциядан биз шопинг в Париже деп €500. Ошондо мен зарплатаман тышкары $3000-4000 и €500 компания единовременно берип атат дагы. Еще Париждин эң президенттерин өзүнүн коногун тоса турган жерге бизди чакырып, эң дорогой сырды чакырып бизге көрсөтүп атат. Эң дорогой сырды тартылып атат дагы. И еще ошо адамдар, ошо компанияны түзгөн адамдар, ал адам уже 70-ке чыгып калган адам да. Сен түшүп кетип атсаң, спасибо за то, что выбрали нас деп. Мен ойлойм, вот почему Арыфлайм деп ойлойм да. И Арыфлаймде мүмкүнчүлүктөр, Арыфлаймдын мүмкүнчүлүгү эң бирден мүмкүнчүлүгүн мен ойлойм бул регистрационная плата да. Эгер регистрационная платасы аябай кымбат болгондо, мен ойлойм, например, $500 болгондо ар бир кыргызды чакырып туруп эле бизге жазыл деп айтыш өтө оор болот эле да. Биздин бизнести айрыкча мен биринчи келгенде 149 рубльге өзүмдүн бизнесимди баштагам. Гибкий график работы дейт. Гибкий график работы старший менеджерге чыккычакты мен карчма ресторанында иштейт элем. Бир күн выходноюм болот эле. 9 айдын ичинде ошо бир күн выходноюму компания Арыфлаймге келип жүрүп, 9 айда старший менеджерге чыккам. 2009 жылы директор болгом. 2011 жылы золотой директор. 2010 старший золотой директор болгом да. Бул гибкий график работы силерди эч ким азыр эле Арыфлаймге кел, ишиңди тиште дебейт. Общение с приятными людьми. Силерди чакырган адам, силерге презентация өткөн адам дайыма кандай десем, жакшы мамиледе болот. Алар силерге өзү үйрөнүп, өзү баскан жолду силерге үйрөтөт. Ушу $1000 кантип алыш, $2000 кантип алыш, $3000 кантип алыш. Ошо долларларга алышын кандай иштерди аткарды, кандай иштерди аткарыш керек. Ошолордун баарын силердин наставнигиңер үйрөтөт да. И общение с приятными людьми деп айттым, бул Арыфлаймге келгенде досторуңарды табасыңар, өзүң группадагы адамдарга мен бир туугандайдай болуп каласың. Отсутствие финансовых вложений эң башында айтып кеттим. Бул болгону 149 рубль менен жазыласыңар дагы. И кааласаңар биздин компанияда 8 рубльден баштап $1 миллион чейин алса болот да. 8 рубль это 3%-тики, бриллиантовый президенттики $1 миллион это единовременный выплатасы. Кандай ойлойсуңар? Кимге канча акча керек болсо биздин карьерный лестницаны карап өзүнө таап алса болот. Мен биринчи компания Арыфлаймге келгенде мен только директорду көргөм. Мен ойлогом, мен директорге чыксам $1000 болсо жетет деп. Бирок Арыфлаймда иштегенде Константин Сирида поездкаларга барат эле, бизге открыткаларды алып келет эле да. Ошондо мен уже эмне кылдым? Карап туруп дагы уже сары болгум келди, золотой, уже экинчи ступеньканы көргүм келди, золотой директор болушум керек. Поездкаларга барышым керек деп ойлоно баштадым. Бүгүнкү күндө мага карьерный лестница сары сүрөтү көрүнөт. Сары сүрөт это биздин карьерный лестница, это бриллиантовый директор да. Оплачиваемые отпуски за границей. Бул дагы эле айткым келип кетет. Башка жерде иштесек,
акча табабыз, топтойбуз. Бирок өзүбүзгө убактыбыз болбойт да. Эгер бир иште иштесек бизге качан бир ай отпуск берет, а биз Кыргызстанга барып келебиз. Чет мамлекетке барыш үчүн чоңураак акча керек да. Бизде золотой директор болгондон кийин компаниянын эсебинен бир жолу август айында, ар жылы август айында Европанын мамлекетине барып эс алсаңар болот. Менин биринчи поездкам бул Португалия болгон. Уже экинчи поездкама өзүмдүн ключевой партнерлорум менен 4 адам менен Парижге барганбыз. Кийинки лайнерге круиз Средиземное моряга уже тоже 4 адам. Жылда компаниянын эсебинен золотой директордор барышат. Если бриллиантовый директор болсоңор, уже январь айында, Кудай кааласа, эртең 13-үндө биздин бриллиантовый директорлор бриллиантовый конференцияга учат. Эгер исполнительный директор болсоңор, исполнительный конференцияга барасыңар. Значит, компания Арфлейнде бир жылда 3 жолу поездкага барганы мүмкүнчүлүк болот экен. Бул золотой конференция, бриллиантовый конференция, исполнительный конференция. Ким чында поездкаларды жакшы көрсө, мен ойлойм, бул даражага сөзсүз жетет. Эмне деген үчүн менин кыздарым дайыма поездка баргысы келишчү, кандай десем, ошо ниеттерине жетип, компаниянын эсебинен чудо светаларды уккансыңарбы? Чудо светалардын 4 чудо светаны көрүп келди. Бул Парижде Эйфелевая башня, Римде Колизейди көрүп келди, Пиза шаарында Падующая башняны көрүп келди, и Неапольда Помпей вулкандын астында калган шаарды көрүп келишти. Бул баары компаниянын эсебинен. Декретный отпуск дейт. Декретный отпуск, кээ биркилер ойлошу мүмкүн, жазылып коюп эле анан кичине иштеп койсом эле декретный отпуск алам деп. Жок. Эгер силер жакшы группа түзүп, бизнес спонсор Бегимкулова Элбанадай болуп, адамдарыңарды жакшы үйрөтүп, карьераны жакшы түзүп, структураңарды катуу жакшы мекемдеп койсоңор, эмне болот? Ар 3 жумада Сафировый директордун декретный отпуск 130 миңге чейин алсаңар болот да. Карьерный рост. Карьерный рост бул компанияга келдиңер, эмне кыласыңар? Каласаңар потребитель болосуңар, каласаңар уровеньдерге чыгасыңар да. Например, 3%ки мен башында айтып келгендей 800 рубль да. Директордуку $1000, золотойдуку 2000, бриллианттыкы 6000. Бул карьерный рост. Эгер чындап бирөө карьерный рост кылгысы келсе, биздин бизнесте секрет жок да. Бул обучаемость болуш керек, спонсорду угуш керек и адамды чакырыш керек да. Приглашение. Бизге компания акчаны эмнеге төлөйт? За то, что биз компанияга товар оборот түзүп беришкенибиз үчүн. Товар обороту түзүп бериш үчүн биз адам чакырышыбыз керек да. Ошон үчүн карьерный рост кылыш үчүн сөзсүз адам чакырышыңар керек. Неограниченный доход. Баягы эле айтып кеткен нерселер да. Неограниченный доход. Например, башка ишке кирсеңер, 35 миң зарплатага кирсеңер, андан башка силерге даже өзүңөрдүн ишиңер ашыкча иш кылсаңар эч ким төлөп бербейт да. А бу жерде эгер уровениңерди көтөрүлүп турсаңар, например, золотой директордан сразу Сафирге өтсөңөр, уже $2000 уже $4000 чыгып кетесиңер да. Ошон үчүн неограниченный доход. Обеспеченная старость. Мен бүгүнкү күндө айтам да, если даже бүгүн Кыргызстанга кетип калсам, азыр иштеп аткан группалардын эсебинен зарплата ала беришке мүмкүнчүлүгүм бар да. Буну мен ойлойм, обеспеченная старость, мындай, кандай десем, уже 50-ке жакындап калганда бул нерсе жөнүндө аябай ойлонуш керек да. Бир семинарда мен бир жакшы сөздү укканмын да. Бирөө ата-энелер мынтип айтат экен да. Ömür boyu иштедик, эми силердин убактыңар келди, эми силер иштегиле дейт экен да. Эми силер бизди багышыңар керек деп. Эгер биз жөнөкөй жумушта иштесек, биз баары ошентке балдарыбызга ошентип айтканга туура келет экен. А эгер биз өзүбүз бизнес кылсак, любой бизнес, компания Арфлеймде башкабы, бул эми адамдын өзүн тандаганы. Мен айрыкча компания Арфлеймди тандадымбы, значит мен компания Арфлеймде бизнес кылып атам. Мен бүгүн эмне деш мүмкүн? Да, мен ömür boyu иштедим, эми мен жардам бергенге мүмкүнчүлүгүм бар дегенге мүмкүнчүлүгүм бар экен да. Мен ойлойм, ошондой обеспеченный старость ар бир адамга керек дейм. Бизнес по наследству.
Мен компания Oriflame'den başka сетевой компанияларды салыштырып көргөн эмесмин, салыштырбайм дагы, кандай десем, бирок бир нерсени укканда, башка компания номер 1 болуп турган компанияны укканда 100 жылдан кийин номери терминация болот экен дегенде мен шок болгом да. Эгер силер бизнести баштадыңар, силердин балаңар уланты, небереңер продолжать этип атат, аябай сонун результатка келгенде силердин номериңерди аннулировать этип салса, бул менин мындай сознанияма батпайт да. Компания Oriflame'де өтө жакшы. Эгер бизнес по наследству калтырсаңар болот да. Силер бизнести баштап койдуңар, балаңар уланты, неберелериңер улантып атат, даже чеберелериңер улантып кетиши мүмкүн. Это на всю жизнь и полностью, кандай десем, бул үй бүлөңөргө кала турган нерсе да. Бизнести кимге бере аласыңар? Балдарыңарга, жолдошуңарга или ата-энеңерге да. Только близким родственникам, башка эч кимге бере албайсыңар. Международный бренд. Компания Oriflame менен аябай сыймыктансак болот. Неге деген үчүн 65 мамлекетте иштейт. 65 мамлекетте иштейт. Заводдор бар, өзүнүн частный заводдору бар. Биздин продукциялар, кандай десем, рынокко чыгарыш үчүн мурун 5 жыл тестированиядан өтөт да. Эгер 40 плюс адам, 40 плюс крем болсо, ошого 40 жаштан жогору адамдар топтошот дагы 5 жыл ошолордун кожасына исследование кылат. Эгер ошо адамдарга, если против морщин болсо, 70% адамдарга таасир берсе, анан кийин не кылат? Выпускать этет, и ошону биз потребительдерге предлагать этебиз да. Международный бренд, если даже вдруг бүгүн Кыргызстанга кетип калсак, биз Кыргызстанда да улантып беребиз да. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк бар да. Еще компания Oriflame бул акционерное общество да. Компания Oriflame'дин акциялары биржевый Нью-Йоркто, биржевый рынокто миллионер адамдардын сатып алган мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бирок компания Oriflame өтө жакшы иштеген адамдарына ошо акцияларын подарка кылат да. Мен ойлойм, эгер биз биринчи поездкабыз Португалияга болгон, Португалияга барганда бул биринчи поездкабыз, Украина мамлекет аябай өсүп аткан экен, и еще монголдор өсүп аткан экен да. Экөө барабар өсүшүп аткан экен, бирок семинарда айтып калды. 3-е место Украина деди. 2-е место монгол деди. Баарыбыз унчукпай отуруп калдык. Ким биринчи местода болду экен деп. Ошондо биринчи место Кыргызстан деди да. Биз сразу деп ыргып тура койсок, жаныбыздагы орустар айтып атпайбы? Жок, силер эмессиңер. Силер Россиядасыңар. Биз даже Кыргызстанда жашасак дагы биз только Россиянын атынан чыгабыз да. Кыргызстанда иштеп жүргөн Майрам Нышанова компания Oriflame'дин совладелици да. Бүгүнкү биз отурган офистин, биздин заводдордун, күнүгө биздин чыгып аткан продукцияларга, кандай десем, ушул компания Oriflame'ден канча доход түштү, өзүнүн акциясына жараша акча алат да. Кандай ойлойсуңар, мындай компания башка жерде барбы? Я думаю, мындай компаниялар өтө эле аз да. Еще компаниянын эмнеси жагат? Мен ойлойм, бул амдагы аябай чоң преимуществосы. Эч качан сенден сурабайт да. Образованияң барбы, жокпу, канча жашка чыктың, улутуң ким деп сурабайт да. Жашың 14 жашта болсо, компания Oriflame'де бизнести баштай берсең болот да. Азыр ойлойм, Москвада эч жерде башкандай жер жок болуш керек да. Кыргыздарды ушунчалык сыйлап, ушунчалык урматтап, кандай компания Oriflame'де ойлойм, кыргыз деп сый урматка жеткен жер Москвада жок болуш керек. Эмнеге деген үчүн бизде Эрик Бергман деген швед бар эле, ал айтат эле. Бүгүнкү күндө компания Oriflame'де Кыргызстандын эрасы болуп атат деп. Бул эмне деген сөз? Эгер бүгүнкү Москвада, Москва-Ситиде уже, Москва-Сити это Москва аябай чоң шаар да. Ошонун ичинде топ лидерлер, если топ лидерлер 10-15 адам болсо, ошонун экөөсү уже кыргыздар да. Бул деле ойлоп көргүлө. Шунча башка мамлекетке келип, шунча даражага жетип, именно ошондой ийгиликтерге жетишүү. Эгер офиске кыргыздар келип калса, уже бул кыргыздар, булар мындай уровеньге жеткен, булар
поездкага барат депчи. Даже поездкаларга барганда мен ойлойм биздин кандай десем, мындай ийгиликтерге жетишиш көп немеге түшкөн, кандай десем, көп эле трудка түшкөн. Мындай, эгер арыфлай оңой болсо, ойлойм башка жерде эч ким иштебейт эле да. Значит, эгер сиздин мечтаңар чоң болсо, эгер силер на самом деле буну кааласаңар, тем более биздин преимуществолор бар, сатап турган товарыбыз бар, обучение школаларыбыз бар. Только өзүңөргө цель коюшуңар керек. На самом деле бул цель силерди кандай только астыга тартыш керек да. Бүгүн аябай кубанычтамын. Биздин вебинарда адамдар барыначы. Биз биринчи Элбан экөөбүз баштаганда мастер класстарга 3 адам эле болот элек. Чакырган адамдарыбыз деле келбей калат эле да. Но биз эмне кылат элек? Постоянно ойлойт элек да. Да, адам кирип атабы, келбей атабы, буну продолжать эте беребиз депчи. Андан бери 8 жыл өттү. Ойлойм бүгүнкү күндө жакшы эле ийгиликтерге жетиштик. Азыр интернетсиз адамдар уже баары эле интернет колдонуп калды да. Эгер на самом деле интернет менен иштейм десеңер, ушундай вебинарларга катышам десеңер, мен ойлойм бул бизге дагы чоң возможностьтарды берет да. Биз дайыма бриллиант болгубуз келген, Москвада квартираларды алгыбыз келген. Да, старший золотой директорлордун зарплатасына квартира алыш өтө эле сложный да. Но бриллиантовый директор болсок, сөзсүз квартирада алган, Москвада алганга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот да. Биздин вебинарлар, биздин бүгүнкү выступлениялар, келечекте боло турган выступлениялар, чоң лидерлердин выступлениялары бизге эмне берет? Түрткү берет да. Но эгер интернет менен көбүрөөк өсөбүз десек, ойлойм дагы көбүрөөк консультанттарыбызга ошо вебинарга катышканга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Информацияны көбүрөөк таратышыбыз керек. Бир четинен Элбанага чоң рахмат айткым келет. Бүгүнкү вебинар менен воспользоваться этип да. Кээ биркилер айтат да, мен балам бар үчүн мен бул нерсени кыла албай атам, мен баламды карап атам деп көп эмне кылышат, ошону шултолошот да. А бүгүнкү күндө Элбана даже кызы менен отуруп ушу вебинарларды баштап атат да. Значит, кээ бирки адамдар эмне дейт экен, мен кембагал болуп калдым, эмнеге дегенчи менин балдарым көп болчу деп. А кээ биркилер айтат экен да, мен баары ушул даражага жеттим, менин балдарым бар үчүн, менин балдарым ушуга түрткү бериш үчүн деп ойлойм да. Значит, биз лидерлер Бенкулован Элбананын структурасында болгондон кийин ушу вебинарларга жакшы катышып, ушу вебинарларды алып кетишке аракет кылышыбыз керек да. Дагы бүгүнкү катышкан вебинар үчүн катышууларына эмне деп айтышым келет? Сөзсүз бул компанияда уровеньге жеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Только не керек? 3 действия керек да. Обучаемость, посещаемость и спонсорду угуш. Башка эчтеке кереги жок. Эгер силер ушуларды аткарсаңар, сөзсүз чоң уровеньдерге жетесиңер. Кандай десем, мен биринчи келгенде болгону 5 адам чакыр деген да. Ошо 5 адам чакырып эле бүгүнкү күндө ойлойм, даже Соколдон кетип атсаң, метродон чыгып атсаң, адамдар сен менен учураша баштайт да. Сен адамдарды тааныбайсың, бирок учурашып кете бересиң. Жанымда кызыма сурайм да, мына кимдин адамдары болду экен десем, мама сиздики да дейт. Потому что уже глубинадан чакырган адамдарды, уже сен адамдар чакырат, сен тааныбай каласың да. Биздин бизнес ушусу менен жакшы да. Башында болгону 5 адамды дагы табышың кыйын да. Кийин группаң ушунчалык чоңоет, сен менен учурашат, сен аларды даже тааныбайсың да. Алар бир кезде директорго чыкса, компания бир кезекте сен ушу спонсорлорду окуткан үчүн сага определенный акча төлөп берет. Эгер катачылык болсо кечиресиңер, мен вебинарларды только эми өздөштүрүп баштап атам. Келечекте мен ойлойм дагы көп ийгиликтерге жетишебиз. Чоң рахмат.
Саламатсыздарбы, урматтуу лидерлер? Бүгүнкү вебинардын катышуучулары, эгерде менин сөзүмдү угуп аткан болсо, анда плюс коюп койсоңуздар, пожалуйста. Айнур эже, сизге чоң рахмат. Бизге компаниянын возможносттору боюнча аябай сонун кылып айтып бердиңиз. Биз сиз менен ар дайым сыймыктанабыз. Келечекте сиздин өтө чоң званияга ээ болушуңузду биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Сизде ушундай зор, аябай күчтүү лидерский качество бар. Биз сизге ишенебиз. Анда эмесе